силер маршруткага түшкөндөн уялсаңар, анда мен уялам. Мына мындан уялам. Көзгө толоор бир чоң эмгек кылбагам. Колуң кезеп жолуң болсун дегенсип, жер шаарынан гүл учкан заманам. Менсинип кыйгач карап кимде бер. Менден ашып, же кылдыңбы бирдеме? Жеп ичкениң кымбатыраак эле болбосо, жердин асты экөөбүзгө бирдей эле. Мен уялам. Мен эмнеден уялам? Элим үчүн али кызмат кылбагам. Кыйрат калсып томкоруп койгонсуп, өлүп талып башкаларга сынтагам. Мен уялбайм. Кедейликтен, жоктуктан, тапкым келсе жок колумдан чок чыккан. Менин казынам, байлыктарым бул кыргызым. Айткандачы, кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкамды былдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Ушуну бир карап көрүп, сурабайсың балалардан. Эмне болуп атат? Чыгышка барай. Чыгышка. Язып болот. Баягы атын шердеп коюп, жаман иттин аты бөр басар дейт. Ошолор кара кечеге барып, милициялар менен барып ошол жерден тоногон буларчы. Депутат айрым адамдардын абыройуна шек келтирип, жагымсыз сөздөрдү айтып жатканда төрага кой деп койгон жок. Эгер ушундайга жол бериле берсе, эртең эл өкүлдөрү бири-бирине баштан ылдый жугунду куюп, эл журтка шерменде болобуз деди эл өкүлү Садык Шернияз. Ой, элибиз үчүн ким болсок да макулбуз. Бирок даңгыт болбош керек да эл үчүнчү. Өзүң даңгыт болбошуң керек. Көрүнгөн жакта жүрбөшүң керек. Көрүнгөн партияда жүрбөшүң керек. Даңгыт болбой, мындай адам болуш керек да. Мен коллегаларым айтат элем ушундай ойдучу. Өзүңдү жакшылап карап ал биринчи. Элдин астында салыштырып көр, анан кийин мындай акыл эс деңгээлиң менен сүйлөгөнгө аракет кылыш керек депчи. Урматтуу төрага. Мен сизден дагы бир жолу суранам. Антыста кычылдашып атабыз. Антыста көрүп атасың эмне болуп атканыңыздычы. Могу жерге чыгып алып туруп, көрүнгөндүн далдыраган келесоо, калтырбаш, көкмө сөздөрүн тыйыңыз. Садык Шернияздын сөзүнөн кийин социалдык түйүндүн колдонуучулары даңгыт деген сөзүн түшүндүрмөсүн издегенге киришти. Көрсө даңгыт деген сөз Семетей, Эртөштүк эпосторунда дөбөттүн аты экен. Мисалы даңгыт деген сөз Манас эпосунун көп эле жеринде кездешет экен. Өлүктөн өчүн алчуудай көрүмдү ачып албасын, жол үстүнө сүйрөтүп даңгыттарга жарбасын. Чогулушуп албасын, өлүктөн өчүн алчуудай жол үстүнө сүйрөтүп, каран күн даңгыттарга салбасын. Камчыбек Жолдошбаев 120 депутаттардын